Жалынсыңызбы, отсузбу? Жалоолонгон чоксузбу? Мен сиздин балаңыздын тоюнда туруп ырдап жатамбы? Отуруп алып укканда неудобный болгон жоксузбу? Көшөгөсү келиниңиздин көгөрө турган күн келсин. Кыран балдар үйүңүздө төрөлө турган күн келсин. Сиздей чоң ата атка небере өңөрө турган күн келсин. Ушунун баарын бириктирип жаратканын билбесин. Айланайын эжеке, Гүлбарчын эже, сизге айтам. Ушундай уулду тарбиялап жараптырсыз керекке. Ак тилегимди ыр менен айтып кетейин эмесе. Кечке чейин сайраган кандай неме дебесе. Ушунча жылы Акмөр кыз башка үй бүлөдө чоңойду. Турмушка чыгам деп атса кыздын жолун кантип торойлу. Бирок бат эле барып башка үйгө батып кетиш оңойбу? Алдап солдоо эми сиз жакшы тарбия бересиз. Анткени сизге ишенебиз. Кайнене эмес, энесиз. Келиним дебей, кызым деп өз кызыңыздай көрөсүз. Балдарыңызга төккөндөй мээримиңизди төгөсүз. Ошондо өзүңүзгө копия бир келин болот көрөсүз. Кайнатасын кадырлап сыйлаган келин болсо экен. Кайын журттан акбата жыйнаган келин болсо экен. Эч убакта ыйлабай, бешигинден арыста ыйлаган келин болсо экен. Анан чарчап келген Арзыбекти батыр эне болом деп кыйнаган келин болсо экен. Бүтүн де Жалал Абад элинин купулуна толсо экен.